Түз эфирде жаңылыктардын күндүзгү топтом менен таныштырып, студияда Алмагүл Эркебай кызы болом. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 1-2 декабрь күндөрү жаай турган жаан-чачынга байланыштуу Бишкек-Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарында төө ашуу жана 198-231 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткү пайда болоору күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Министрлик жолдор тагак болуп, муз тоңоорун унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керектигин эскерткен. Алыскы жолго чыккан айдоочулар унаасын техникалык кароодон өткөрүп жана дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштыруу зарылдыгы айтылды. Кырсык катталган же жардамга муктаж болгон учурда 112 кызматына чалуу керек. Эмил Жамгырчиевдин үйүнөн жана унаасынын үн жаздыруучу жана видео жаздыруучу аппараттар табылган жок. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. 30 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевдин партиялашы Эмил Жамгырчиевдин үйүнөн жана унаасынан үн жаздыруучу жана видео жаздыруучу аппараттар табылгандыгын билдирген. Анын билдирүүсүнөн кийин УКМК текшерүү жүргүзгөн. Жанар Акаев жеке өзү сөз болуп жаткан техниканы көргөн эмес. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңешинин жыйынында депутат Эмил Жамгырчиевдин жардамчысы Эрлан Кадыровдон укканын айткан. Өз кезегинде депутат Эмил Жамгырчиевдин жардамчысы Эрлан Кадыров бул маалыматты телефон аркылуу Жамгырчиевден алган. Учурда депутат Эмил Жамгырчиевдин жүргөн жери белгисиз деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Ошону менен бирге УКМК аудио видео жазуу жабдууларынын табылышы боюнча бул атайын жабдууларды орнотуунун себебин жана ким тарабынан коюлгандыгын аныктоо үчүн, ошондой эле Жамгырчиевдин таламдарын коргоо үчүн текшерүү жүргүзүүгө даяр экендигин билдирген. Бир нече депутат кесиптештеринин башкы прокуратурага суракка чакырылышын мыйзамсыз деп атап, сын пикирлерин айтышты. Эл өкүлү Айбек Маткеримов шайлоочуларга кайрылып, сиздер элдин үнүн жеткирип жатып, ушундай терс көрүнүштөргө кабылсаңар биз кантебиз деген суроону коюп жатышканын белгиледи. Бул боюнча төрага дагы өзүнүн оюн айтышын талап кылышканын билдирди. Элдин арызын дагы уруксат сурап, анан айталыбы. Алмазбек Ахунжанов бул жерде болуп жаткан терс көрүнүштөрдү туура жеткиришиңиздер керек. Ушунун бардыгы туура эмес маалыматтын ар кимибиз ар жерде шыйпаңдагандын айынан болуп жатат. Биз мамлекеттин бүгүнкү жетекчилердин саясатын колдоп бараткандан кийин баарыбыз бирдей колдойлу. Кесиптештеримден дагы суранып кетем, мамлекет үчүн бирге күйлө. Бирибиздин маселебиз чечилбей, кадырыбыз бир жерге отурбай калса, калп эле сүйлөй бербей келгиле. Баарыбыз мамлекет эл үчүн чогуу иштейле. Мен сиздерден ошону суранып кетем, деди Маткеримов. Ал эми Айбек Осмонов баарын ынтымакта жана мыйзам менен иштегенге чакырды. Адилеттүүлүк издеп келген өзгөндүктөр сот залына киргизилбестен процесс жылдырылып кетти. Дөңбулак айылынын тургундары Аттыкур Бусурманкулов аттуу ишкер 78 гектар жер үлүш жерин мыйзамсыз ээлеп, Союздан калган социалдык имараттарды тоноп кеткенине нараазычылыгын билдирип чыгышты. Элеттеги бала бакча жана мектеп мыйзамсыз менчиктештирилип, азыр кароосуз калган. Өзгөндүктөр элдин менчигин 3 жылдан бери соттошуп, кайтара албай жаткандыктан сотторго акыйкат чечим үчүн акыркы эскертүүлөрдү берди. Кененирээк алдыңкы тасмада. Sen yetin olsun çapmayın. Eki buzuma kurup geçsin. Bizi kuratıp büttü. Bir mektepçe baldan bari kırkaçtay var oynap duruyoruz yolda. Kadikli var görseniz mi çıktı? Hakimler ortağı düşeceğine bolmuyor. Şunday ölmez keşay oldu bu. Bular o baya çok nerselerden bardığını aytıp, bet aliga bettirmaçılık kılıp
эме кылып атат. Булардын азыр 97% акционер эмес, булардын киешеси жок. Өзгөн районунун Дөңбулак айылынын тургундары облустук соттун алдына нараазычылык акциясына чыгышты. Элиттиктер өздөрүнүн жер үлүштөрүнө ээ боло албай, айылдагы союздан калган 78 гектар суга сулуу жерди жана социалдык объектилерди бир ганадан мыйзамсыз ээлеп алганына нааразы. Дээрлик 4 жылдан бери Аттокур Бусурманкулов аттуу мурунку совхоздун башчысы менен соттошуп, натыйжа чыкпай жатканын билдиришти. Айылга да суу жок, иче турганда суу жок. Эбит эмес мал, гараж толо техника баарын сатты. Эл үлүш алдык. 40 сотиктен бөлүнгөн эле үлүш. 40 сотикти бул 21 сотигин берди. Калганын күздө жер бошосо берет, жазда берем, ушу малга чейин бербейт. Же өкмөткө төкпөйт. План неме? Налог. Же элге бербейт. Мунун акциясы каяктан жетип, жалгыз өзү кандай ушу совхоздун жарымын ээлеп алат. Анда элдик шунун жарымына жетпейт. Муну тергеген адам жок. Биздин өзгөн дагы. Мына оштуку деле бул. Алы жетпейди. Кандай алы жетпейт? Мына садикте ушу бусурмакулдардын чоң атасы же атасы салып бергенби? Же өзү иштетпейт, же иштетпейт. Ичи неменен кыл болуп жатат. Ат эшектин кыл болуп жатат. Эшекти тартып кетишти. Же бизге беришпейт канча жылдан бери. Мен ошо келгениме 34 жыл болду. 34 жылдан бери бизге бербейт, жөн иштетпейт. Бир адамды сүйлөтпөйт. Ушул эле эмне 5 жылдык немени бүтүппү? Эки бусурмакул берсин. Бизди куратып бүттү. Бир мектеп же балдар баары какаштай болуп ойноп жүрөт жолдо. Садикти барып көрсөңөз, акимдер ортого түшөгө да болбой койду. Ушундай өлбөс кешай болду бул. Элиттиктер айылдагы мектеп тонолуп, жери менчикке сатылып кеткенин, бала бакча талкаланып жатканын айтышат. Бул мыйзамсыз менчиктештирүү үчүн 76 жаштагы Аттокур Бусурманкулов жана анын баласын айыпташат. Айылдагы 266 тургун үлүшүнө ээлик кыла албай, мамлекеттин жерин Бусурманкуловдордун үй бүлөсү каалагандай сатканын ачыкташты. Айыл эли башкы прокуратурадан тартып УКМКга чейин даттанган, бирок жарытылуу чечим чыккан эмес. Ал эми аталган жаранга жергиликтүү бийликтин күчү жетпейт дешет. Биздин талабыбыз ошо соц объектилерди кайтарып алышыбыз керек. Жер үлүштөрүбүздү алышыбыз керек. Ресторандарды куруп, айылга үлүштөргө, адамдардын үлүштөрүнө кире турган жолдорду жаап койгон. Бурдагыдай кайтарып берсин. Үлүшкө техника кире албайт. Үлүшкө арыктын суусу дагы келбейт. 80 гектарга 78 гектар жер иштетет азыр. 27 гектар фондунун жери бар. Атасы баласын өткөрөт, баласы атасын өткөрөт. Өкө бир жерде иштейт. Бири архитектор фондунун директору, бири ошонун директору. Ошончо болбой ошо закон бар азыр, а? Өкө бири-бирин өткөрүп иштей берген бир жерде. Бу жерде паб бар, садик бар, магазин бар. Банябыз бар, дагы водокачкабыз бар. Дөңбулактыктардын иши бүгүн Ош облустук сотунда 2-чи станция катары каралмак эле. Соттун кароочулары киргизбей койгондуктан процесс үзгүлтүккө учурап 7 декабрга жылып кетти. Аттокур Бусурманкулов элиттиктердин айтканын четке кагып, 40 гектар жерде мыйзамдуу менчиктештирип алганын билдирди. Ал эми социалдык объектилердин тонолуп кеткенин моюндаган жок. Совхозго тиешеси бар жарандар өз үлүштөрүнө ээ болгонун кошумчалады. Деген менен юристтер Бусурманкуловдун документи жасалма дейт. Бала бакчаны 2009-жылы бардыгы жогу талап кеткенде жогорку сотко чейин барылган. Ошо боюнча кайтарып астанабат этилбей турат. Эми силерди айттым, жөн турсаңар айтайын дедим. Бөлөк социалдык объектилер эч кандай иш жакка жылган жок. Бардык ордунда. 40 гектар бак болсо, ал приватташтырылып, сатып алынып, колдо документ бар. Мыйзам ченемдүү бардык иш. Сатып алынган колдо документ бар, мыйзам чегинде. Элеми булар бир эмес 2 жолу алган үлүшүн. Буларга дагы 3-чү жолу дагы алыш керек да. Ошол эле бөлөк мыйзам чегинде жооп беребиз. Бул сот процесси жүрүп атат. Тагы түбү, бул жер кимдин жери деген маселе көтөрүлгөн эмес, ал жерде келишим түзгүдөй эмне документиң бар эле деп госреестрден сураган эмес. Ошо келишим бар күнү эле 49 арендага берип коюп, эми ошону кайтарып бериси келбей атат. Буга чейин да сүйлөшкөнбүз бул киши мененчи. Азыр мектеп тууралуу айтпай койду, эч нерсе айтпай койду. Себеби мектепти бузуп, ордун менчикке сатып ийген. Бала бакчаны болсо, ичин тоноп баарын алып кеткен дагы сыртын элдер буздурбай алып калган. Топлоң менен турат. Эч кимге иштетпестен башка кылсын. 4 жылдан бери чечилбей келе жаткан чырга бир гана сот чекит коет. Мындан улам элиттиктер социалдык мекемелерди элге, жер мамлекетке кайтарылыш үчүн адилеттүү чечим чыгарууну талап кылышат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.
Кыргызстанда 1 ноябрга карата ВИЧ инфекциясына кабылып, расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12.039-га жетти. Анын ичинен 11.344-ü кыргызстандык болсо, калганы чет элдик жарандар. Республикалык СПИД борборунун маалыматы боюнча, мындай көрсөткүч өлкөдө оорунун жайылып баратканынан кабар берет. Быйылкы жылдын эсебинен ВИЧ инфекциясына 819 адам чалдыгып, алардын 55% ооруну жыныстык жол аркылуу жуктуруп алганы такталган. Маалыматта соңку 5 жылда дарттын жыныстык жол менен жуккан учуру көбөйгөнү айтылат. 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Бокс боюнча дүйнөнүн мурдагы чемпиону Майк Тайсон Мессиге болушуп, мексикалык мушкер Сауль Альварестин футболчуга карата айтылган сөзүнө жооп кайтарды. Сауль деген бирөө Мессини коркуткан, эгер ал Мессиге тийгенге батынса, мен көп жылдан кийин кайра рингке чыгышым керек болот, деди экс-мушкер. Эскерте кетсек, 28 ноябрда мушкер Альварес социалдык тармактарда аргентиналык футболчунун кийим алмаштыруучу жайда жерде жаткан Мексика командасынын футболкасына бутун койгон видеосу үчүн сынга алган. Бир жерден жолукпай калсам экен деп Кудайдан тилесин деп билдирген мушкер. 27 ноябрда Аргентина курама командасы 2022 жылкы дүйнө чемпиондугунун 2 турунда Мексиканы 2-0 эсебинде утуп алган. Беттеште эсеп сандардын Месси ачса, жарым кургоочу Энсо Фернандес 2 голду киргизген. Тайсон 2005 жылы пенсияга чыккан, 1987-1990 жылдары оор салмакта дүйнөнүн талашсыз чемпиону болгон. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан да таанышсаңыз болот. Саламатта калыңыздар.